37 бөлүм. Бетселел сандыкты 6 гана жыгачынан жасады. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак болду. Анын ичинде сыртында таза алтын менен каптады. Тегерете алтын таажы курчады. Анын төмөн жагындагы 4 бурчуна 4 алтын шакек койду. Бир жагына 2 шакек, экинчи жагына 2 шакек. 6 гана жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды алтын менен каптады. Сандыкты көтөрүп жүрүү үчүн шыргыйларды сандыктын эки жагындагы шакектерге киргизди. Анан таза алтындан капкак жасады. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак. Алтындан 2 керуп жасап, аларды чегип чыкты. Аларды капкактын эки четине орнотту. Капкактын бир четинен бир керупту, экинчи четинен экинчи керупту чыгарды. Керуптар капкактын эки четинен уркуюп чыгып турду. Керуптун канаттары асманга жайылып, капкакты жаап турду. Жүздөрү бири-бирин карап капкакка бурулуп турду. Анан 6 гана жыгачынан узундугу 2 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак үстөл жасады. Аны таза алтын менен каптап, тегерете алтын таажы менен курчады. Анан алакандын эниндей жээк чыгарып, ошол жээкке тегерете алтын таажы жасады. Ал үстөл үчүн 4 алтын шакек коюп, шакектерди анын 4 бурчундагы 4 бутуна орнотту. Үстөлдү көтөрүп жүрүү үчүн жээктердин астына шыргыйларды сала турган шакектерди жасады. Үстөлдү көтөрүп жүрүү үчүн 6 гана жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды алтын менен каптады. Андан кийин үстөлгө керектүү идиштерди, табактарды, жыпар-жыттуу зат түтөтүлчү чөйчөктөрдү, куя турган туткалуу идиштерди жана аяктарды таза алтындан жасады. Таза алтындан чырактан жасап, чегип чыкты. Анын өзөгү, бутактары, күнчалары, мөмөчөлөрү жана гүлдөрү өзүнөн чыгарылып жасалды. Анын 2 капталынан 6 бутак чыгарылды. 3 бутагы бир капталынан, 3 бутагы экинчи капталынан чыгарылды. Бир бутагынан бадам гүлүнө окшогон 3 күнча, мөмөчө, гүлдөр, экинчи бутактан да бадам гүлүнө окшогон 3 күнча, мөмөчө, гүлдөр чыгарылды. Чырактандан чыгып турган 6 бутактын баары так ушундай эле. Ал эми чырактандын өзөгүнөн да бадам гүлүнө окшогон 4 күнча, мөмөчө, гүлдөр чыгарылды. Өзүнөн чыгып турган 6 бутактын астынан мөмөчөлөр чыгарылды. Биринчи 2 бутактын астынан 1 мөмөчө, экинчи 2 бутактын астынан 1 мөмөчө, үчүнчү 2 бутактын астынан 1 мөмөчө чыгарылды. Мөмөчөлөр менен бутактары өзөктүн өзүнөн чыгарылып, бардыгы таза алтындан бир бүтүн болуп жасалып чегилди. Чырактандын 7 чырагын, кыпчуурун, табаларын таза алтындан жасады. Чырактанды жана анын буюмдарын 1 талант таза алтындан жасады. Жыпар-жыттуу зат түтөтүлчү жайды 6 гана жыгачынан 4 бурчтуу кылып жасады. Анын узундугу 1 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 2 чыканак болду. Анын 4 бурчунан мүйүздөр чыгарылды. Анын өзүн, үстүн, капталдарын, мүйүздөрүн таза алтын менен каптады. Анын үстүн тегерете алтын таажы менен курчады. Таажынын астындагы 2 бурчуна 2 алтын шакек жасады. Шыргый салып көтөрүп жүрүү үчүн аларды 2 жагына жасады. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, аларды алтын менен каптады. Майлоочу майды түтөтүү үчүн жыпар-жыттуу таза заттарды аралашма жасаган адамдай кылдаттык менен жасады. 16-бөлүм. Буларды мен силерге азгырылып кетпешиңер үчүн айттым. Буларды мен силерге азгырылып кетпешиңер үчүн айттым. Силерди синагогалардан кууп чыгарышат. Атүгүл силерди өлтүрүп жаткан адам Кудайга кызмат кылып жатам деп ойлогон күндөр келет. Алар атамды да, мени да тааныбагандыктан ушундай кылышат. Ошол күндөр келгенде ушул айткандарымды эстешиңер үчүн мен буларды силерге алдын ала айттым. Бул жөнүндө мурун айтпаганымдын себеби мен силердин жаныңарда элем. Азыр болсо мени жибергенге бара жатам. Бирок эч кимиңер менден кайда бара жатасың деп сураган жоксуңар. Айткан сөздөрүмдөн улам жүрөгүңөр кайгыга толду. Бирок силерге чындыкты айтып коеюн. Менин кеткеним силер үчүн жакшы. Эгерде кетпесем силерге сооротуучу келбейт. Эгерде кетсем, аны силерге жиберем. Ал келип, бул дүйнөнүн күнөөсүн ашкере кылат, адилдик жана келечектеги сот жөнүндө билдирет. Бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги. Адилдик менин атама бараткандыгым. Мындан ары силер мени көрбөйсүңөр. Ал эми сот бул дүйнөнүн төрөсү шайтандын соттолгондугу. Силерге айта турган сөзүм көп, бирок азыр силер түшүнө албайсыңар. Чындык руху келгенде силерди чындыкка үйрөтөт. Ал өз атынан сүйлөбөйт. Эмнени укса ошону айтат жана силерге келечекте эмне болорун билдирет. Ал мени даңктайт. Анткени менден алганын силерге билдирет. Атамда эмне болсо, ошонун баары меники. Ошондуктан менден алганын силерге билдирет деп айттым. Бир аз убакыттан кийин силер мени көрбөй каласыңар. Дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр, анткени мен атама бара жатам. Ошондо Исанын кээ бир шакирттери бир аз убакыттан кийин мени көрбөй каласыңар, дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр, атама бара жатам дегенин кандай түшүнсө болот?
Бир аз убакыттан кийин деген эмнеси? Эмне жөнүндө айтып жатканын түшүнгөн жокпуз дешти. Иса алардын эмне жөнүндө сураглары келип жатканын билип мындай деди: бир аз убакыттан кийин мени көрбөй каласыңар, дагы бир аз убакыттан кийин кайда көрөсүңөр деп айтканым жөнүндө бири-бириңерден сурап жатасыңарбы? Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Силер боздоп ыйлайсыңар. Бул дүйнө болсо кубанат. Кайгырасыңар, бирок кайгыңар кубанычка айланат. Төрөр маалы келген аял толгоо тартып кыйналат. Төрөгөндөн кийин дүйнөгө наристе келди деп кубангандан кыйналганын унутуп коет. Ошол сыяктуу эле силер да азыр кайгырып жатасыңар. Бирок мен силерди кайра көрөм. Ошондо жүрөгүңөр кубанычка толот жана ал кубанычты силерден эч ким тартып албайт. Ошол күнү силер менден эч нерсе сурабайсыңар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Атамдан менин ысымым урматына эмне сурасаңар да ал берет. Буга чейин силер менин ысымым урматына эч нерсе сураган жоксуңар. Кубанычыңар толук болуш үчүн сурагыла аласыңар. Ушул убакка чейин мен силерге үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөдүм. Атам жөнүндө үлгү насаат аңгемелер менен эмес, ачык айта турган убак келет. Ошол күнү атамдан менин ысымым урматына сурайсыңар. Ошондо мен силерге атамдан силер үчүн өтүнүп сурайм деп айтпайм. Анткени атам өзү силерди сүйөт. Себеби силер мени сүйөсүңөр жана Кудайдан келгениме ишендиңер. Мен бул дүйнөгө атамдан келдим. Азыр болсо бул дүйнөнү таштап, кайра атама бара жатам. Ошондо шакирттери: мына азыр үлгү насаат аңгемесиз ачык айттың. Биз азыр сенин баарын билериңди билдик. Сага суроо берүүнүн деле кереги жок экен. Анткени сен биз сурай электе эле эмнени сураарыбызды билесиң. Ошондуктан Кудайдан келгендигиңе ишенебиз дешти. Ошондо Иса аларга мындай деп жооп берди: азыр ишенип жатасыңарбы? Мына ар кимдер ар кайсы жакка чачырап кете турган убак келе жатат. Атүгүл келип та калды. Силер мени жалгыз таштап кетесиңер, бирок мен жалгыз эмесмин, анткени атам мени менен. Мен муну силерге менин тынчтыгым силерде болсун деп айттым. Бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. 13 бөлүм. Акылдуу уул атасынын акыл насатын угат. Ал эми жаа бербеген уул айыбын ачкандарды укпайт. Адам өз оозунун жемишинен жакшылык көрөт. Ал эми мыйзамды бузгандардын жаны жамандык көрөт. Тилин тыйган адам жанын сактайт. Ал эми оозун чоң ачкан адам кыйынчылыкка дуушар болот. Жалкоо эңсейт, бирок эңсегени бекер. Ал эми аракетчил адамдар тоюшат. Адил адам жалган сөздү жек көрөт. Ал эми мыйзамсыз адам өз абийирин өзү төгүп, өзүн өзү маскара кылат. Кемчиликсиз адамды чындык сактайт. Ал эми күнөөкөрдү мыйзамсыздыгы өлтүрөт. Бирөө эч нерсеси жок болсо да өзүн бай көрсөтөт. Экинчи бирөө байлыгы ашып ташып турса да өзүн бечара көрсөтөт. Адам байлыгы менен өз өмүрүн сатып алат. Ал эми жардыны эч ким коркутпайт. Адил адамдардын жарыгы жаркырап турат. Мыйзамсыздардын чырагы болсо өчөт. Менсирүүдөн чыр чыгат. Ал эми кеңешкендерде акыл бар. Оңой жол менен табылган байлык тез жок болот. Ал эми мээнет менен жыйнаган адам байлыгын арттырат. Көпкө чейин ишке ашпаган үмүт жүрөктү кыйнайт. Ал эми ишке ашкан үмүт өмүр дарагы. Кудайдын сөзүн этибар албаган адам өзүнө зыян келтирет. Ал эми осуяттан корккон адам тиешесин алат. Акылдуунун окутуусу өлүмдүн торунан сактап кала турган өмүр булагы. Жакшы акыл жакшы нерсеге жеткирет. Ал эми мыйзамсыздардын жолу катаал. Ар бир эстүү адам акыл менен иш кылат. Ал эми акылсыз адам өзүнүн акылсыздыгын көрсөтөт. Жаман элчи кырсыкка кабылат. Ал эми ишенимдүү элчи куткарат. Үйрөнүүдөн баш тарткан адамды жакырлык менен маскарачылык күтүп турат. Ал эми акыл насаатты сактаган адам урматка ээ болот. Ишке ашкан тилек жанга жагымдуу. Ал эми жамандыктан четтөө акылсыздар үчүн чыдагыс нерсе. Акылдуу адамдар менен мамилелешкен адам акылдуу болот. Ал эми акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Күнөөкөрлөрдү жамандык ээрчип жүрөт. Ал эми адил адамдар жакшылык көрүшөт. Жакшы адам неберелерине да мурас калтырат. Ал эми күнөөкөрдүн байлыгы адил адам үчүн сакталат. Жардылардын талаасында да мол чүм болот. Бирок кээ бир адамдар башаламандыктан өлүп жатышат. Чыбык аяган адам уулун жек көрөт. Ал эми уулун сүйгөн адам аны бала чагынан жазалайт. Адил адам тамакты тойгончо жейт. Ал эми мыйзамсыз адамдардын карды ач болот. 6 бөлүм. Балдар ата-энеңерге баш ийгиле. Бул теңирге жагат. Анткени ушундай кылганыңар туура. Ата-энеңди сыйла деген осуят убадалуу осуяттардын биринчиси. Сага жакшы болуш үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болуш үчүн ата-энеңди сыйла. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла. Аларды теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Кулдар, кожоюнуңарга машаяка баш ийгендей чын жүрөктөн коркунуч жана титирөө менен баш ийгиле. Бирок адамдарга жагынуучуларга окшоп көзгө көрүнүш үчүн баш ийбегиле. Тескерисинче, машаяктын кулдары катары Кудайдын эркин чын жүрөктөн аткарып,
адамдарга эмес Теңирге кызмат кылгандай тырышчаактык менен кызмат кылып баш ийгиле. Анткени кул болобу, эркин адам болобу, ар ким өзүнүн кылган жакшы ишине жараша Теңирден тиешесин аларын билесиңер. Кожоюндар, силер да кулдарыңарга катаал мамиле жасабагыла. Анткени алардын да силердин да үстүңөрдө асманда кожоюнуңар бар экендигин, анда бет карамалык жок экенин билесиңер. Акырында айтаарым, Теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла. Шайтандын айла амалдарына каршы тура алуу үчүн Кудайдын баардык курал жарагын кийгиле. Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтегилерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, баардыгын жеңип туруштук бере алышыңар үчүн Кудайдын баардык курал жарагын алгыла. Ошентип чындык менен курчанып, адилдикти соот кылып кийип, 15. Бут кийимиңерди кийип, тынчтык жөнүндөгү жакшы кабарды таратууга даяр тургула. Баарына мурун Амалкөйдүн оттуу жебелеринин баарын өчүрө алышыңар үчүн ишенимди калкан кылып алгыла. Ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, Кудай сөзүн рухий кылычты алгыла. Жалынуу жана сурануу менен баардык учурда рухтун жетеги менен сыйынгыла. Дайыма сергек болуп, туруктуулук менен сыйынгыла. Баардык ыйыктар үчүн. Ошондой эле мен үчүн сыйынгыла. Мага керектүү сөз берилсин. Жакшы кабардын сырын кайраттуулук менен ачык жарыялагыдай болоюн. Жакшы кабар үчүн мен элчилик кызматты кишенде жүрүп аткарып жатам. Ошондуктан жакшы кабарды кайраттуулук менен кандай таратышым керек болсо, ошондой таратышым үчүн сыйынып тургула. Менин абалым, иштерим кандай экендигин силер да билишиңер үчүн Теңирдин ишенимдүү кызматчысы, сүйүктүү бир тууганыбыз Тихик силерге бүт баарын айтып берет. Мен аны силерге ушул максат менен жиберип жатам. Ал силерге биздин абалыбыз жөнүндө билдирип, силерди сооротот. Кудай Атадан жана Теңир Иса Машаяктан бир туугандарга тынчтык, ишеним жана сүйүү тилейм. Теңирибиз Иса Машаякты өзгөрүлбөс сүйүү менен сүйгөндөрдүн бардыгына Кудай ырайымын төгө берсин. Амин.